Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, бүгүнкү күнгө 13 ноябрь кайрадан түз эфирде таңкы регион бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Арыбаңыздар. Адаттагыдай эле бүгүн дагы пайдалуу конок менен көрсөтүүбүздү баштайбыз. Болгондо дагы ден соолугубузга туура кам көрүүнү, организмди керексиз, башкача айтканда биздин ички органыбыздагы таштандылардан тазалоого жардам бере турган атайын адисти чакырдык. Бүгүнкү конок ким деп турган болсоңуздар, психолог, натуропат Гүлнара Даминдарова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кош келиптирсиз. Рахмат. Кутмандагыңар менен. Эми негизи натуропат деген эмне, ошол жөнүндө биринчи айтып бериңиз. Натуропатия деп бул биздин жанагы массаждан баштап, йога, дыхательный дем алуу көнүгүүлөрү, апитерапия, гирудотерапия деп коебуз, нутрициология, то есть биздин витамин, минералдар менен азыктандыруу, ошолордун баарын натуропатия деп аталат да. То есть ден соолукка алдын алуу же болбосо табигый нерселер менен азыктандыруу калыбына келтирүү же болбосо алдын алуу. Табигый жол менен организмди тазалоону үйрөтөт экенсиз. Ошол эле учурда ошол табигый жол менен тазалоо менен, организмди тазалоо менен биз ден соолугубузду чыңдасак болот экен. Эми сиз өзүңүз кантип келип калдыңыз? Эмне себеп болуп анан организмди тазалоону башкаларга дагы үйрөтүп калдыңыз да? Ооба, жакшы суроо. Анткени дайыма ар бир биздин кылган ишибиз, мен ойлойм, өзүбүз аркылуу өткөн нерсе гана мындай жеткиликтүү болот, же болбосо биз өзүбүз башыбыздан өткөрүп көрүп туруп, баягы жыргаганман психолог болуп турумбу, же болбосо жыргаганман ден соолукка келиптирминби дегендей, ошол натуропатияга дагы бул табигый ден соолукту алып жүрүү же болбосо калыптандыруу. Качандыр бир кезде ошол 40 жашыма келгенде мен баш оору, гинекологический баардык оорулар, сөөк саактар, аллергия, анан ага дагы моюн бербей жүрсөм, уулум ооруп калды, аябай катуу, бронхиальная астма деген диагноз коюлду дагы. И ошол нерсенин баары келип туруп мага түрткү болду да, өзүмдүн ден соолугум. То есть изденип, албетте традиционный медицина менен кошуп, башында албетте билбейсиң, и анан уже күчөп баратканда, таптакыр күчөп, уже баягы скорый постоянно келип, же үйгө келет, же жумушка келет да, только бир эле суроо сурачат: үйүңөбү же жумушуңабы деп. И ошол келген жыйынды, ошол нерселердин баардыгы мени кандайдыр бир изденүүгө түрткү кылды дагы. И 2010-2012 жылдар экен, ошол убакта литература окуп, анан рахмат бир эже, врач, ошол кандайдыр бир альтернативный ушундай дары-дармектер бар, же болбосо кошумча мындай азыктандыргыч бар, сенде дефицит болуп кетиптир, уулуңда дефицит болуп кетиптир витамин, минералдардан, ошолор менен кандайдыр бир деп биринчи банканы берип мен ичкенде эчтеке жардам бербейт экен деп мындай ыргытып салгам да, көңүл бурбай салгам, только эле медицина менен эле, ошонун аркасынан эле. Жаман деп айтпайм, мындай да, биз ошол анткени уулум уже эфилинде отуруп калды, постоянно капельница болуп калды, антибиотиктерди аябай көп ичип калдык. Мен таптакыр эле дарыларды прям ушундай жердин ичинде толтура дары-дармек болуп калды да. И ошол нерсе биздин микрофлора, то есть биздин ички иммунитет же болбосо микрофлора деген нерсе, то есть бактерияларыбыз бар да, ар кандай. Ошол нерсеге зыяндуусун келтирет экен дагы, и аларга кандай кам көрүүнү билбейт экенбиз. Эгерде биз аларга кам көрбөсөк, биздин денебиз кандайдыр бир зыянга учурайт экен да. То есть ар бир нерсенин эки жагы бар экен. Жакшы жагы күн түн, ак кара дегендей эле. Ошондуктан биз эки жакты тең алып карап жүрүшүбүз керек экен. Ошондон баштап изилдеп, окуп, анан өзүмдү калыбыма келтирип, эң эле биринчи өзүм калыбыма келе баштадым. Уулум дагы чогуу калыбына келе баштады дагы. Ошол кезде уулум бир 4 уже 5 жашта, 4 жашта уже бизди больницадан чыгарып койду. Уже биз эчтеке жардам бере албайбыз. Россияда болуп калдык дагы, жердин баарына бардык. Анан биз ошо акыркы жолу ушу Бишкекке келип, рахмат пульмонолог, ошол кездеги дагы аябай кыйын Восток Петте эже бар эле.
ошол врач эже кандайдыр бир дагы жакшы түрткү берди да, изденгенге жолду көрсөттү. Ошонун айынан анан изденип, балам 10-12 жашка чыкканда уже таптакыр диагнозу алынды. Сонун бүгүнкү күндө экөөбүз тең жакшап алдыбыз. Андан кийин албетте баягы алыш керек, алдырып салыш керек, бүт маткаңды алдырып салыш керек деген учурларга чейин келдим. Көптөгөн приступтар болду. Бирок Кудайга шүгүр ошол билимдин аркасы менен баарын оңдоп калыбына келтирип алса болот экен. Демек, өзүңүздүн ден соолугуңузда болгон көйгөйдөн улам мына ушул жолго келген экен. Мен ойлогон эмесмин, ал кезде мен ойлогон эмесмин да, что мен натуропат болом деп даже ойлогон эмесмин, а вообще психолог болом деп таптакыр ойлогон эмесмин. То есть бул жерде эмнени айткым келип атат, анткени сөзсүз түрдө сиздин ден соолугуңуз физикалык ден соолук, анткени бизде физикалык ден соолук бар, анан психоэмоционалдык ден соолук бар да. Ошол экөө бирисиз таптакыр мындай болбойт да, экөө дайыма бири-бири менен тыгыз байланышта. Эгерде сиздин физикалык ден соолугуңузда кандайдыр бир маселе болуп атса, демек сиз сөзсүз түрдө мындай психоэмоционалдык, то есть биздин ойлорубуз, сезимдерибизге дагы эмне болуп атат, ошол жагына дагы сөзсүз карап коюшубуз керек. Анткени ден соолукту жакшылап мындай ордуна келтире баштадым, бирок баягы мен каалагандай ушу канагаттандырарлык жете албай аттым да, эмне болуп эле жете албай аттым. Ушу дагы эле бир нерсе болот, дагы эле бир нерсе болот. Ошол себептен анан акырын баягы жаратканым өзү бир нерсе сурасаң өзүнүн шыпасын берет го. Ошондой болуп баягы акырындан сурана баштадым дагы и психологияга келип калдым. Андан кийин. Туура айтасыз, физикалык ден соолук менен эмоционалдык жашообуз бирине бири баягы шайкеш келип чыгып жүрөт экен. Анан эми тазалануу деп калдык да, эми биз организмди эмне үчүн тазалашыбыз керек, кайсыл ооруларга керек, же эч жери оорубаган инсан деле тазаланып туруш керекпи, же кандай жол менен тазаланабыз? Мен ойлойм, ошо оору электе биз баштасак, оору электе, анткени үйүң уже баягы аябай катуу кирдеп кеткенде тазалоо уже клинингти чакырышың керек болуп калат. Же болбосо күнүгө сен чаңдарды сүртүп, же болбосо пылесостоп, полду жууп турсаң, идишиңди дайыма жууп турсаң, идишиң жакшынакай болот да. То есть эгерде ушул идишиң ушундай аппак боюнча калтыргың келсе, демек сен ошол идишти саргарта турган, карарта турган, же болбосо кандайдыр бир начар абалга келтире турган нерселердин алдын алыш керек деп ойлойм да. Эгерде дайыма эле кара чай иче берсеңиз, начар сапаттагы, демек кружкаңыздын ичи карарып кетет. Так эле ошондой болуп, биздин организмде дагы уже ооруп калгандан кийин айла жок, биз врачтарга барышыбыз керек. Ошол натуропатия эмнеси менен жакшы, эмне үчүн мен бул нерсеге үндөйм? Анткени алдын алуу деген нерсе бар да, профилактика. Биз ошол профилактический тарапка биз таптакыр дээрлик көңүл бөлбөй калдык. Азыр дагы Кудайга шүгүр, жаштар аябай акылдуу болуп чыгып атат дагы, и көбүрөөк ушул нерсеге үндөп, ушул нерсе жагынан жакшылап карап атышат. Эмне үчүн тазаланышыбыз керек? Эгерде сиздин маанайыңыз бат-бат түшүп турса, эгерде сиздин оозуңуздан начар жыт чыгып турса, эгерде сизде кандайдыр бир тиш тууралуу мындай маселелер пайда болуп аткан болсо, оозуңузда стоматит бат-бат болуп калсаңыз, же болбосо заеды деп коет, могу эки ооздун эки тарабы кандайдыр бир жараланып, эгерде сиздин бетиңизде безеткилер болуп, же болбосо бетиңиз, териңиз кандайдыр бир начар абалда болсо, эгерде сиз эртең менен турганда эле уже энергияңыз аз турсаңыз, же болбосо тамак ичкенден кийин эле жаткыңыз келип, уже баягы энергия, тамак сизге энергия бербей эле, тескерисинче тамактан кийин жаткыңыз келсе, же болбосо кандайдыр бир уже башыңыз ооруп, көп башыңыз ооруган болсо, то есть ушулардын баары эле биздин уже таза организмге көңүл бурганга, же болбосо башкача айтканда тазаланып турганга маал-маалы менен уже үндөйт да. То есть уже организм мындай да, организм өтө биздин ушунчалык баягы даанышман деп айтсак болот да. Жараткан ушундай жаратыптыр, бизди алдын алып, биз боло электе эле уже кандайдыр бир мындай тык-тык-тык деп келе баштайт да. Ай, башың ооруп атса, ай, аны деген аналгин менен басып койбо, же болбосо аспирин менен басып койбо. Демек, сенин өтүңдө маселе болуп атат. Демек, сенин ичегиңде маселе болуп атат деген белги да.
Эгерде баштын эки чыкыйы, могу эки жагыбыздагы чыкыйыбыз ооруп атса, демек биз түздөн түз уже өткө көңүл бурушубуз керек. Анткени биздин денеде мындай представительные зоны деп коет, мындай өкүлчүлүктөр бар да, өкүлчүлүктөр бар. Анткени ар бир органдын өзүнүн өкүлчүлүгү бар. Мындай даже колду карап көргөндө эле, могу баш бармак биздин башыбызга байланыштуу дегендей. То есть башыңыз катуу ооруп атса, ошол бармакты дагы жакшылап мындай укалоо аркылуу дагы таасир берсеңиз болот. Бирок эгерде башыңыздын эки чыкыйы ооруп атса, демек сиз өткө же болбосо өтүңүздү кандайдыр бир ичке массаж укалоо жасоо менен сиз бат эле баягы токтотуп же болбосо калыбына келтирип алсаңыз болот да. Бул жерде эми биз ден соолук дегенде мындай да, ден соолук дегенде биз ушул 4 деңгээл менен карасак, анткени биздин ден соолугубузга күнүмдүк жашоодо эң эле биринчи деңгээл бул жер деңгээли деп, мисалы үчүн жер деңгээли деп айтабыз. Жер деңгээли эмнелер кирет? Биздин жеп ичип аткан баардык тамагыбыз, биздин ичип аткан витамин минералдарыбыз, то есть биздин толук мындай катуу тиштеп жеп аткан нерсебиздин баардыгы бул жер деңгээлине кирет дагы. Ошол деңгээлде биздин ден соолукка пайдасы келип аткан баягы таасири деп, башкача айтканда таасири 7% түзөт. Эгерде биз 100% катары, ден соолукту 100% катары ала турган болсок, 7% биздин жеп ичип аткан тамак ашыбызга байланыштуу. Ошону эле менен эле бирге кийинки деңгээл бул суу деңгээли. Суунун маанилүүлүгүн мен айтып жеткире албайм да. Канчалык түрдө биздин күнүмдүк жашообузда суунун деңгээли, биздин электролитный обмен деп коет, биздин ичибиздеги органдардын, башкача айтканда сиздин өсүп турган өсүмдүктөрүңүздүн канчалык түрдө сууга мындай жетишээрлик сууланган, нымдашкан, ошого абал түзүлгөн. Ошол электролитный обмен аркылуу бизде жанагы шишик, лимфабыздын жакшы жүрбөй атканы, эгерде суу жетишсиз болсо, биз шиший беребиз. Биз тескерисинче ойлойбуз го, мен шишип атам, сууну азыр, көп суу ичпешим керек деп. Жок, тескерисинче сууну аз болуп атат. Анткени биздин бөйрөк, организм минте баштайт да, биздин мээ сигнал бере баштайт. Суу азайды, аз келе баштады, сууну кокуй экономдогула, каткыла деп. Эгерде сизде, мисалы үчүн, дайыма агып турган суу жок болсо, эмне кыласыз? Чака чайнектерге толтуруп коюп катып аласыз, мындай даярдап аласыз. Так эле ошондой биздин организм суу жетишпей баратканда, жанагы биздеги организм, то есть тазалоочу эки орган бар да, эң башкы органдар. Ошол организмдин алы келбей бара жатканда эмне кылат? Шлак токсиндерди чыгарыш үчүн сууну уже кармай баштайт. Клеткаларда, межклеточный пространствода суунун жетишээрлик түрдө сыртка чыгарып, уже бөйрөк чыгарбай калат дагы, ката баштайт. Эгерде катпаса, шлак токсиндерди баягы ичип аткан чайларыбызды, кофелерибизди, манту самсыларыбызды чыгарганга, иштеп чыгарганга алы жетпей калат да. Оорчулук келип калат. Ошондуктан биз дайыма ошол суубузга көңүл бурушубуз керек. Анткени суу биздин ден соолукка 13% таасирин берет. Туура ичилген жакшы суу, жакшы туура деген нерсеге басым жасап атам. Андан кийинки деңгээл бул аба деңгээли, бул биздин дем алуубуз. Дем алууну көпчүлүк учурда биз бүгүнкү күндө ойлойбуз, мен дем алып атам болду деп. Мен дем алып атам, жакшы, хорошо деп. Бирок дем алуу элестеткиле 20% биздин ден соолукка 20% өзүнүн таасирин берет. Дем алуу менен гана баш ооруну токтотуп койсо болот. Дем алуу менен гана кечинде уйкуңуз начар болуп атса, бат уктаганга жардам тийгизет. Дем алуу менен гана кандайдыр бир ооруп аткан же болбосо сиздин жанагы, мисалы үчүн бүгүнкү сиздин таңкы эфирге келердин алдында балким кээ бирөө аябай толкунданат, толкунданганда биздин дем алуубуз кандайдыр бир бат-бат болуп мындай часты деп мындай толкунданып баштайбыз, биздин дем алуубуз мындай кыскара баштайт да. Ошондуктан дем алуу элестеткиле, бул биз дем алып турсак жашайбыз, дем албасак жашоо бүтөт.
То есть канчалык түрдө биздин дем алганыбыз. Ошону менен эле бирге биздин насос, диафрагма деген насос бар жакшы. Ошол насостун жакшы иштөөсү, ал насос биздин боорго, өткө, ички органдардын жакшы иштеп туруусуна өбөлгө түзөт. Ошонун баарын биздин дем алуубуз аркылуу жетишсек болот. Анан калган 60% эмнеден турат десеңиз, ал биздин ойлор, анан психоэмоционалдык абалыбыз. То есть центр управления албетте биздин башта. Эгерде биздин башыбыз ооба сонун иштеп атат, жакшы деп ойлойбуз, бирок ал эч качан жакшы иштебейт эгерде биздин ичибизде тартип, жакшы абал болбосо. Ич менен, ички орган менен баш тыгыз байланышта. Мындай нерсе бар да, мен орусча айтайын, кечирип койгула, теле көрүүчүлөрдүн баары кечирип коюшсун. Баягы орусча окугандыктан көп нерсени кыргызчага так убагында которо албай калып атам. Ошон үчүн баягы орусча сөздөр аралашып кетсе мен кечирим сурайм. Мындай да, как вверху, так и внизу дейт. Жогору жагыңда кандай болсо, ылдый жагыңда да ошондой болот дейт да. То есть булардын баарынын өкүлчүлүктөрү биякта бар да, көрүнөт. Же болбосо башкача айтканда булардын баарын, мисалы үчүн кулак, кулагың ооруп атабы, значит бияктагы өкүлчүлүк бөйрөк деп атат да, бөйрөк, жоон ичеги деп атат да. То есть өкүлчүлүктөр, ошол өкүлчүлүктөрдүн баардыгы биздин ичибизден башталып атат. Бизде блуждающий нерв деген бар. Вагус деп аталат. Ошол вагус биздин ойлошу мүмкүн да, баш менен ичегинин кандай байланышы бар депчи. Вагус аркылуу биз байланышып турабыз дагы. Ошол блуждающий нерв бизди бул жактан келген импульсту бул жакка жеткирет. Бул жактан келген баягы импульсту биздин башыбызга жеткирет. То есть эгерде сиз мисалы үчүн иттен качып келатсаңыз, сиз ошол убакта эмне тамак баягы тамакты сиңирүү жөнүндө ойлонбойсуз. То есть организм ошол убакта кандайдыр бир башка нерсени ойлоп турат. То есть бул убакта ит кууп келатканда иттен корккон болсоңуз, элестетиңиз, сизде абдан катуу стресс болуп аткан убак болот да. Организм стрессте турат. То есть напряжение, башкача айтканда, чыңалууда турат дагы. И эмне болду? Ошол убакта сиздин ашказаныңыз иштебейт, боор деген иштебейт. Ал убакта сиздин булчуңдарыңыз иштейт, башыңыз иштейт, бут. То есть чуркаш керек. То есть так эле ошондой биздин организмде дагы күнүмдүк жашоодо көп стресс алат. Көп стресс алат, чыңалат, кандайдыр бир момдай напряжениеда болот дагы. Андан кийин кечинде келгенде биз ошол боюнча үйгө минтип киребиз дагы, ошол боюнча катыган боюнча калып атабыз. То есть андан кийин жана расслабление, то есть чыңалдың, бошондуң. Бошонуусу бүгүнкү күндө аз болуп калып атат дагы. Ошол нерсе биздин эмне түздөн түз тамагыбыздын сиңирүүсүнө, өтүүбүздүн жакшы агып чыгуусуна, деги эле ички органдарыбыздын жакшы иштөөсүнө эмне болуп атат, зыянын тийгизип атат. Анткени эң эле биз көп айткан ашказаным ооруйт дейбиз, менин ашказаным ооруйт, могу жерим эле ооруйт деп. Бирок ошону менен эле бирге жанагы кармап, ишти кармап көргөндө биздин 12 эли ичегибизде эмне болот? Чыңалуу болот. А 12 эли ичегиде компьютерге кичинекей чип бар, луковица 12-перстной кишки деген. Ошол нерсе минтип баарын айтып турат да, сен бияка бол, сен ач, өт куюл, панкреатический сок куюл, анан сен арыбас, берибас деп. То есть ошол центр управления болот да, ашказан могул жерде эмоциональный центр деп коет дагы. Ошонун айынан биз эмне ашказаным ооруп атат, же болбосо тамагым сиңбей калып атат, же болбосо ичкен жеген тамагым кайра жанагы оозуман чыгып атат, оозуман ачуу келип атат, эртең менен турсам ачуу келип атат деп айтабыз. Ошол нерсенин баары биздин күнүмдүк жашоодо алган стрессибизге байланыштуу биринчиден. Экинчиден, ошол стресс болгондон кийин дагы биз ошону чыңалууну бошонуп, же болбосо башкача айтканда ичибизди ошол эле дефициттерди жаап, ошол эле дыхательный гимнастика кылып, ошол эле сууну ичип, ошол эле режимди кармабай келебиз дагы. Түнкү 12-1ге чейин, 2ге чейин телефон көрүү, бул нерсе сизди толугу менен ички органдарыңызды, же болбосо башкача айтканда центр управленияңызды кошуп туруп башаламандыкка алып келет. Башаламандык бүттү, ал жерде эмне кандайдыр бир башаламан болгон жерде, тартип жок жерде эмне оорулар пайда болот. Анан эми сиз азыр айтып өттүңүз, табигый жол менен организмди тазалоо менен биз
гинекологиялык оорулардан арылсак болот экен, кулак, мурун оорулардан арылсак болот экен, дагы кандай оорулардан айыксак болот? Мисалы бронхиалдык астмадан арылсак болот экен. Теле көрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн эгерде сизде мындай ооруларыңыз бар болсо деп айтып берсеңиз. Мындай да, бул жерде дарылоо же болбосо айыктыруу деген жаңылыштык болбосун. Мен эч нерсени айыктырбайм, сразу айтып коеюн. То есть болгон уже болуп аткан, мына мен азыр там рак болуп калдым, мен азыр уже диабет болуп калдым, мен айыктырып берем деп айтпайм. Мындай да, эмне үчүн мен ушул тазалануу курсту эмне үчүн баштадым, эмне үчүн ушул нерсени элге мындай терең жайылткым келип атат. Анткени бул сиздин жардамчы куралыңыз. Бул аркылуу сиз эгерде жанагы бүгүн башталып аткан бетимдеги, денемдеги же болбосо эң эле биздин элибизге көп болуп аткан маселе бул чоң салмак, ашыкча салмак, анан ич катуу маселеси. Кептин баары ошондо жатат. То есть эгерде бүгүнкү күндө сизде башыңыз ооруп аткан болсо, эгерде бүгүнкү күндө өтүңүздө кандайдыр бир бооруңузда маселе болуп, же болбосо ошол эле бронхиальный астмага барып, стоматит, же болбосо көзүңүз начар көрүп аткан болсо, же болбосо чачыңыз түшүп аткан болсо, демек сиз уже организмге кам көрүп тазалап башташыңыз керек. Себеби түбүндө биздин ошол жанагы организмден чыккан шлак токсиндердин же болбосо башкача айтканда биздин ичибизде 3 килограммга жакын микробиом деп коет, жашоочулар бар да, бактериялар бар. Биз ошолорго кам көрүүнү билбей атабыз. Бардык тазаланат десе эле биз ойлойбуз, балким клизма кылып салыш керекпи, же болбосо баарын эле жууп салыш керекпи деп. Жок, таптакыр башкача. Анткени биз ошол культураны же болбосо маданиятты, бизде деген физический культура бар, духовный культура бар, то есть маданияттын түрлөрү бар. Ошол жерге эле биз бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, аябай жакшы биз руханий жактан өсүп келатабыз. Биз именно өзүбүздүн мисалы үчүн ислам динибизди жакшы карап, ошол нерсеге көп көңүл бөлүп атабыз. Бул жактан маданиятыбыз аябай жакшы өстү. Эми ошону менен эле бирге биз ден соолук жактан, то есть биздин ден соолук жактан маданиятыбызды, ден соолук деген маданиятыбызга дагы аябай көңүл бурсак деген ниет менен ушул нерсени. Себеби бул курал дегенде кандай болот? Табигый жактан тамакка тыныгуу аркылуу. Тамакка тыныгуу. Анткени биз дайыма эле жеп турабыз, байкайсызбы? Биз дайыма эле бир нерселерди кармалап, то есть бизге өнөкөт болуп калганда жеп туруу. Эмне үчүн өнөкөт болуп калган? Анткени кайра эле келип бул жактан дагы болуп атат. Психоэмоционалдык жактан кандайдыр бир дефициттер бар. То есть биз сүйүү жетпейт. Же болбосо биз стресстебиз, же болбосо мамилебиз кандайдыр бир жакшы болбой атат, подарка келбей калды деген сыяктуу нерселер дагы бул нерсеге бизге таасир берет. Биз ошол аркылуу тамак. Кечирим сурайм, эми теле көрүүчүлөрдүн суроосуна жооп берип койбосок, убактыбыз дагы аз калды, анан теле көрүүчүлөрүм таарынып капа болуп калбасын. Баш оору эмнеден пайда болот, кайсы органдан ооруйт, кыскача айтып берсеңиз. Ичегиден. Ичегиден. Жон ичегиге көбүрөөк көңүл бөлүңүз. Анан ички органдан демек баш оору, ашыкча салмак тийиштүүбү дейт. Албетте, сөзсүз түрдө. Себеби ашыкча салмак эмне үчүн тийиштүү биздин баш оорубузга? Анткени биздин денебизде баягы ички органдар кысылып калып атат. Ошол эле нерв, ошол эле биздин кан сосудтар кысылып калып атат дагы. Анткени ашыкча салмак болсо сөзсүз бизде момдай күржүйүп, момдай башталат да, момдай осанка бузулат. Осанка бузулду, бүттү, моюн кирдиби? Моюн эмне үчүн кирип баратат? Анткени биз көкүрөктү ачып жакшы дем ала албайбыз. Биз монтип отура албайбыз. Минтип кичине отурсак, койгой белим ооруп кетти. Анан биз дайыма байкайсыңарбы, ийинди көтөрүп турабыз. Ийин эмне үчүн көтөрүлүп кетет? Кечирим сурайм. Ийин эмне үчүн көтөрүлүп кетет? Анткени бизде өпкөдө жакшы дем алуу именно жакшы, жетишээрлик, прям нижний отдел өпкөгө чейин биздин кислород жакшы жетпей атат. То есть бул жерде көнүгүү. Эми ушул тазалануу менен ашыкча салмактан арылсак болот экен, анан сиз айткандай лимфа, ашыкча ээктерди дагы киргизсек болот. Ашыкча ээктер беттеги брыштарга жашарсак сөзсүз түрдө болот. Анткени ошол тазалануудан кийин тамакты оңдоо, ал жерде бир гана тазалануу эмес, ал жерде тамакка
туура кам көрүт, кантип туура тамактанабыз. Ал жерде биздин дефициттер, витаминдерди эмне жетишпейт, эмнелерди ичсек болот. И анан эң эле башкысы бул биздин микробиомго керектүү кандай тамак, азык зат беребиз. Анткени бул жерде 3 килограмм тирүү жандыктар турат. Алар 80%, мисалы үчүн мындай условно айтып атам да, 80% басымдуу көпчүлүгү ортодо турат. Же силерге кошулайын, же силерге кошулайын деп. То есть эгерде биз кечинде самсы там кандайдыр бир оор тамактарды жеп койсок, алар мынтип барып ошол жака кошулушат, эртең менен сиздин кебетеңиз момундай болуп калат. Эгерде сиз кечинде жакшынакай салат жеп туруп, ичине гречка жеп койсоңуз, же творог жеп койсоңуз, алар эртең менен сонун тамактанышат дагы, аябай сизди эртең менен сергек тургузат. Ошондуктан сөзсүз түрдө биздин тамак ашыбызга дагы байланыштуу, ичкен суубузга байланыштуу, чөптөргө байланыштуу, ошолордун баары мындай. Ден соолук бул көп бөлүктөрдөн турган. Эми жашаргысы келген өнөкөт ооруларынан же болбосо учурдагы кайсыл бир ден соолугундагы көйгөйлөр болуп жаткан алдын алууга, сизди кайсыл жактан табыш керек? Кантип издейбиз? Инстаграм баракча, Гүлнара Даминдарова Инстаграм баракчада, ошол жерде толук маалыматтар бар. Ошол жерге эле дайрект өзүңүздүн сурооңузду, каалооңузду же болбосо телефон номериңизди калтырып койсоңуз, ошол жерде менеджерлер байланышат дагы. Бүгүн как раз тазалануу курс башталып атат. Анан андан кийинкиси Кудайым буйрса дагы менеджерлерден билип турсаңыз болот. Гүлнара Даминдарова Инстаграмда. Ыраазычылык билдирим, атайын вактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн, анан ден соолугубузга тиешелүү жакшы маалыматтарды бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто биздин организмди табигый жол менен тазалоону үйрөткөн инсан, натуропат Гүлнара Даминдарова бүгүн бизде конокто болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Алыстабай биз менен бирге отуруңуздар. Кийинки конок менен кайра рекламалык тынуудан кийин жолугушабыз.